Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Азыркы учурда биз Супер ТВ каналы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында турабыз. Бул театрда канча залкар иштеп кеткен. Азыркы учурда дагы заманыбыздын залкарлары ушул театрда эмгектенип аткан учуру. Мына ошол залкарлардын бирөөсү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мураджилбаев агабыз менен бүгүн баарлашабыз. Ассаламу алейкум агам. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда мынакей сиздин дарегиңизге ой бул залкар актер, азыркы күндүн залкары деп мындай дарегиңизге айтылганда кандай кабыл аласыз беке? Жакшы эле кабыл алам. Көндүңүзбү ошол сизге? Көнгөндө эмес кеп. Эмтип өтө деле мындай залкарды ойлобойм, бирок билбейм, бирөөгө ар кимге ар түрдүү көрүнөт да. Эми сага залкар көрүнсө мындай жакшы. Жаңы театрга келген менен ага өткөндөрдүн баардыгы залкарлардын сүрөттөрү бул жакта илинип турат. Анан бул жактан да карап көрсөк, азыркы күндүн залкарларынын да сүрөттөрү илинип турат. Өзүңүзчө бир сыймыктансаңыз керек карап туруп. Сөзсүз түрдө мен бу жерде мактана алам деп дагы айтсам болот. Ушундай кишилер менен иштешкениме. Ушул жакта азыр өзү өтүп кеткен мына биздин аксакалдар, мастерлар, ушуларды бала чагыман көрүп жүргөм. Чогуу театрга киргенде дагы ошо массовкага чыга баштагандан баштап кээ биркилерин массовкаларга илине баштаганда көрүп калдым. Мындай бир көргөндөрүм болуп калды. Кээ биркилер менен иштешип калган учурлар болду. Ушинтип суюлуп ушундай болот экен да көрсө. Анан кийин болсо андан бери көздөй келатканда да мына биякта залкарлар бүт эле ошондой, ушул жактын баары эле. Анан мындай орточолор болуп барып анан бияка майда чүйдөлөр болуп кетет дейм. Жана башкалар. Жана башкалар. Бир учурда баягы өзүм деле ушул жерде студент болуп жүргөн кезде аябай көп айтылчу эле да. Азыркы учурда театрга деген баягы элдин талабы башкача депчи. Бирок мурунку жылдан баштап карап көрсөк, театрга элдин баягы сүймөнчүлүгү бир аз артып бараткандай беке. Мага да ошондой сезилип атат. Бир жагы сезилип, кубандырып жаткан кези. Бир учурларда аябай эле токтоп калды эле. 15-20 киши, 50 киши болуп, бул аябай мындай капаланта турган иш болчу негизи. Азыр болсо Кудайга шүгүр болбой калды дегенде жарым залдай болуп. Эми ал деле убакытка жараша, эмеге жараша болот да. Азыр мындай тыгымдар болуп атса, эмелер болуп атса, кээ биркилер кичине кечигип калат экен. Биз болсо театрда баарын убагында баштайбыз. Колдон келишинче. Эң көп кармалсак 5-10 мүнөт болоттур. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Администрацияда карап турат да. Момча билет кеткен, азырча тага жетпей атат. Бир 5 мүнөт күтө туралчы, балким бу жерден жүгүрүп келаткандыр. Деп анан кийин кой башынан баштап көрсөтүн деп кичине кармалып алып коебуз. Анан жанагы концертте же эмелерде 1 саат, 1,5 саат жанагы эметет го, күттүрүп андайга барбайт да. Бул театрдын баягы тузу оор деп айтылат го. Мен бир кичинекей эле мындай бир бөлүгүн айткым келип турат да тузунчу. Анан театрга келгенде кетким келбей эле, мындай үйгө шашкым келбей эле, ушул жакта эле мындай артисттер менен очор бачар кызматкерлер менен сүйлөшүп эле жүрүп эле мындай ушундай убакыт өтө берет го. Анан ошол учурда түнөп калгандар да көрчүбүз да. Болду белесиз да. Канча күндөп бул жакта бир жашадыңыз эле убагында. Сөзсүз түрдө болот андайлар. Азыр деле болуп калышы мүмкүн. Бул деген ошо убакытка, кырдаалга жараша болот. Эгерде бир шашылыш чыгара турган срокко батпай атсак, эмете турган болсок, азыр деле даярбыз негизи. Анда өзүнүн бир керемети бар, анын өзүнүн рахаты болот. Чай, кофени коюп коюп, иштеп, тамекини тартып, тияка өтүп, ожурашып, бери келип, кайра иштеп, ошондой учурлар болот көп эле. Түнгө чейин иштейсиң. Эң түн дегенде канча болду эле? Эң түн дегенде 3,5 дарга чейин кетип калат. Анан кээ бирки учурларда анча тойлордон, бир эмелерден да калып калганга туура келет. Бир жагы анан тияктан таарынышат, келбей койду деп дагы таарынгандар болгон. Тойго келбей калды депчи.
түшүндүрүп айтып, анан мен бүткөндөн кийин саат 10-дорго барайын деп анан кийин батага чейин барып каласың, кээде ушундай болуп калат. Ар түрдүү болот экен. Негизи чын эле баягы айтып калышат эле го. Түшүнүшпөйт да, мындай түшүнгөнгө аракет кылып болуш керек. Бирок бул жактагы графикти, бул жактагы иштөө тартибин түшүнбөй туруп эле баягы жора жолдоштордун таарынуусу, сен келбейсиң, биз менен катышпай койдуң деген сыяктуу мындай сөздөр айтылып элечи. Ошондой сөздөрдөн дагы угуп мындай катышпай калган достор болдубу сизде? Жок, андайдан деле эмес. Эме деп ойлошу мүмкүн да. Ой, ал кыйын болуп кетти, ал звезда болуп кетти дегендер жакыныраак да. Ал ошентип ойлошу мүмкүн, бирок эми бетиң айтпайт го. Ошентип ойлошу мүмкүн да. Ошон үчүн колдон келишинче аракет кылабыз биз деле бир эмелерге барганга, эметип катышып турганга. Силерден бир убакта канча жыл болуп кетти концерт берилиңиздерге? Дем. 3 жылдан болду. Ушул жерге келгенде баягы көрүүчүлөрдүн көптүгүнөн башың айлангандай эле бир атмосфера болуп калат го. Анан анын үстүнө сиздер мына бир эле күн менен токтобойсуздар да, бир канча күн болот концерт. Анан эмнеге көрбөй калдык? Качан болот тагы? Айтып калышчу эле го, мында концерттен түшкөн акча деле мындай жаман эмес, жакшы эле акча түшөт депчи. Эмнеге барыңыздар мындай бир чыгына албай атасыздарбы? Бир мындай эметип кеттик орто жолдон. Могу пандемиянын алдында пандемия болуп, ошол жырларда кичине солгундай түштү окшойт. Бирок азыр жакшы ойлорубуз бар могу келаткан жазга. Биздики традиция болуп аткан 8, 9, 10 же 9, 10, 11 кылабыз баны көрөбүз да. Ошого жараша биз кылсакпы деген ойдобуз азыр. Ошо балдар дагы азыр Кудай буйрса чогулуп кылабыз дегенде чогулуп ошо күндөрдү назначать этип алып, репетициядан кийин калып иштеп ушундай кылышыбыз мүмкүн. Эмнеге демдеги актерлордун көпчүлүгүнүн эле келинчектери бул чыгармачылык чөйрөдөн. Анан ошол эле учурда бирок аялдын дагы, кыздын дагы, эркектин бүт бардыгын өзүңөр ойнойсуңар да. Мындай кошуп койсо болбойт беле же бул жактагы актер актрисалардан кошуп койсо болбойт беле башка? Жок, башына ошондой болуп калыптыр, ошентип чечкенбиз. Ким чечти эле муну? Билбейм, өзү эле ушундай болуп калды го. Бизде кыздар бар, 3 бар да. Кимдер? Арнис, Жеңиш. Жетекте ошолор деле. Жок, ал эми биз деген кыздарга кыздай кылып кийинткенибиз күлдүрүш үчүн эмес ал. Башында ошентип баштай бергенбиз, анан кийин алар болсо баары бир жаңы кыздардан алсаң эме болсо күйөөгө тиет, кетет. Анан анда биз жаш кезибиз, бир жака гастролго чакырат, түндө кайтмай болот үйүнө. Анан үйүнө барса сен үйдө отурасыңбы деп үйүндө дагы жаңжал чыгат. Ар түрдүү немелер болот да. Мисалы алып туруп эле биз бир жумага көлгө, Караколго, анан кийин Чолпон Атага, анан тиерге барып келишибиз керек. Бир күндөн концерт коюп десең эле анда кандай болуп калат. Бир үйүндө дагы бир кызганыштар пайда болуп, эме болуп, андан көрө ач кулактан тынч кулак деп эле өзүбүздүн кыздар жетектеп Өзүбүздүн кыздар эле жакшы аткарат деген да. Баягы биздин Суперту каналыбызга маек бергениңиздерди айтып кеттиңиз эле го. Буюрса үй бүлөңүздөрдө бир чоң бир жакшы ойлорубуз бар депчи. Бирок ал ойлор балаңызды үйлөө боюнчачы. Биз өзү негизи келин бала кылалы деп Альбина менен кызын эметип атканбыз. Мына эми башталды жаша. Главный кыз менен бала сүйлөшө элек, бирок биз сүйлөшүп атабыз да. Анан бирок ал ойлоруңуздар мындай башка жака бурулуп кетти да. Альбина эжекебиз менен Арнис Бекелер кызын турмушка узатты. Жакшы болду. Бардыңыз ал тойго? Бардым. Ооба. Силер сунуш кылганга жетишпей калдыңарбы же кандай, же болгон жокпу сүйлөшүүлөр? Жок, сүйлөшүүлөр. Ой-бойдон эле калып калдыбы? Ой-бойдон эле калып калды. Эми все, что не делается к лучшему дейт. Наоборот, жакшыдыр ошо. Балким туура болгондур. Чын деле туура болду го. Жакшы, бактылуу болсун дейбиз да, эмне кылабыз эми. Өзүңүздүн уулуңузду качан үйлөйүн деп атасыз? Билбейм, эми көрөбүз да. Эч ким карабай атат го. Негизи мындай өзү аракет кылып баштадыбы, кандай ата, апа деген сыяктуу? Жок, андай эметпейт. Наоборот, биз үйлөнтө албай атабыз. Жок, азыр эмес деп. Азыркы жаштар ошондой турбайбы? Тезирээк үйлөнтүрүп эметейин дебейт. Азыр окуум бүтөйүн, анан тигил бул деп мейли дейт.
бүтүрүп алчу. Бүткөн уже. Эми азыр ординатурада жүрөт да. Кудай буйрса да 1 жылы калды. Бүтөрү менен буйрса. Буйрса. Сиздер мынакей өзүңүздүн теңдоштарыңыз, өзүңүздүн сактаныш досторуңуз бүт бар элемде уул үйлөп кыз берип аткан учурда азыркы учурда аларды карап туруп ата качан болот экен дегенде бир өзүңүзгө мындай бир элестетип койсоңуз керек ошол учурда. Жок, андайлар деле көп деле эмес, эми бизде бирин-экин эле го үйлөнткөндөр. Башталып атат да. Сезим келбейлби? Андай деле сезим жок. Ишылса үйлөнөм десе мен буйрса даярмын. Ошо. Калың канча бересиз беке? Сураган беребиз да. Сураган? Бир билбейм канча дейт экен эми. Азыр кандай болуп атат? Азыр талас 500. Талас жак. 500бү? Жок, таластан кереги жок. Арзаныраак эле. Жок, кеп арзанда эмес. Жок, кеп арзанда эмес, кеп тымакта болуп атат. Катай. Кеп ошондо болуп атат. Эгерде достойный кыз болсо, конечно, миллион деле беребиз. Табабыз, Кудай урбады эми. Тууган урук деген бар, жардам берет. Эме кылса дагы, эгер жаккан болсо, билбейм, ойлой берем, бир 10 миллион доллар берип турем, ушуга жооп бере аласыңарбы деп койгонго. Ошондой болсо, коэффициентти көтөрүппү дагы? Мен 10 миллион берип атам, 10 миллион соңго жооп бергиле деп. Ошол учурда мен элестетип койдум да, баягы сиздердин кудалар деген интермедияңыздар бар го. Ана ошондо сиз интеллигент куда болуп кирип келгениңиз. Өзүңүз кудалыкка барганда да ошондой эле кирип барат болушуңуз керек, мындай интеллигент. Жок, андай деле. Жок, мында жарымдан өзгөрбөйчү, мында аягына чейин. Жок, жок. Биз деген эми деген биз сурап баргандарбыз да. Биз наоборот кулдугубуз бар деп мындай. Куда деп калып күлүп. Күмүштүү болбосо да калып күлүп. Эметебиз да эми. Буйрса ошол күнгө жеткизсин. Ошол күндүн жыргалын бакытын, сүйүнүчүн таткыла. Менден сурайын деген бул агай. Мен ошол тойдо көрдүм. Арнис бекебиз кызын узаткан күнү тойдо. Бары жакшы эле агай деп мен сизден сурадым да, эмнеге артып кеттиңиз агай? Эмне болду агай? Бары жакшыбы? Диета кичине зыркоологондон кийин ошондо как раз кичине кыйналып турдум эле. Сага интервью бербей калбадымбы? Сен да ойлоп калба, эмне болуп, бул звезда болуп кеттиби деп, жана башында айткандай. Жок, мен тойго бардып, эметип андан кийин орто жолдон үйгө барып кичине эс алып алайын деп. Анын үстүнө деген жанагы даңкылдак немелерди кичине өзүң жаман сезип атсаң, мындай кыргызча айтат го, сиркең суу көтөрбөй турган чур болот го. Ошондой болуп аткандай болуп аткам да. Сизге байланышканыбызда баягы 20 күндүк бир эс алууга мындай чыгайын деп атам деп айтып калдыңыз эле. Биздин ойлоп аттым эле, бирок убакыт жок андайга. Ден соолукту баргансыз, чыгып эс алып турасыз. Жок, эми азыр жумуш ушинтип эле жүрүп өтүп кетет экенбиз. Бүт бар эле айтып аткан, арыктап кеттиң, арыктап кеттиңиз. Жакшы го, арыктай берейин да. Канча килограмм таштадыңыз? Канча убакыттын ичинде? 1,5-2 айдын ичинде го. Канча? 12, 13, 14, 15 килограмм. Өзүм деле байкабай калып турмун. Чөт аппетит жок болуп атып эле, анан кийин эле арыктап кетип турмун. Кокуй дедим. Ой дедиңиз. Анан кийин вообще эле арыктап кетпедим. Сендей болуп калсам болбой калат го. Жок, мага го ушул жүргөн туруман көнүп калган да. Сенин жашыңа ушул туура эле. Вообще семирбей эле кой. Арыкташ кыйыныраак болот экен. Эми билбейм, азыр бир 5-6 килограмм кошуп койсом эле нормально болуп калат. Бат эле. Ооба. Сиз үчүн маселе эмеспи? Бат элемде арыктап бат эле кошуп турсуз. Маселе деле эмес. Арыктап койсо болот эгерде эме болсо. 20 килограмм таштай беришим мүмкүн дагы. Голливудтан бир эме келип туруп, гонорарды айтып туруп, 2 ай срок беребиз, 20 килограмм таштайчы десе. Мен эме деп тамашалап атпаймынбы? Аябай арыктап кетиптирсиң, эмне болуп атат десе, киного даярданып атам дейсиң да. Анан кийин болсо чыдабай кетесиң, чын эле каяк дейт анан, Россияда. О, жакшы деп андан кийин чөтө чындап ишенип алды окшойт да, акыры даярдай баштайм да. Согуш жөнүндө экен кино дейм да. Жакшы, тигине ошол жерде концлагердегилерде. Ошого даярданып атам, дагы жетпей атат деп. Бес. Пленный концлагерь депчи.
кино проекттер эмне болот сунуштар кайсыга тартылдыңыз, кимге тартылдыңыз, эмне киного тартылдыңыз? Мафия дегенге тартылдым, бир күндүкү бир экөөнө тартылдым го дейм. А так пока тишина. Орусча сүйлөп койдум Жок. Бул акыркы жолу качан акысыз тартылдыңыз эле киного? Акысыз. Бекер. Азиз Мурадилаев акыркы жолу качан акысыз киного тартылды эле? Билбейм, акысыз тартыла элекмин. Акысыз деген сөз понятие растяжимый, мындай чоюлган немеде. Көп акча сураптыр десе, көп акчаны дагы эмеси жок, эмеси бар да. Бирөөгө көп деген көп да. Бирөөгө көп деген ушул деген да. Ошон үчүн акысыз десе, бүт эле акысыз тартылып атам десем болот. Эми сом алсаң эле уже бүт акысыз эмес болуп калат да. Ошон үчүн акысыз боло элек. Чоң рахмат агай. Биз кыскача эле сиз менен аз спектакльге чейин эле бир аз кыскача маектешип кетели деп сиздин убактыңыз менен дагы көптөн бери такташып отуруп келип калдык. Убактыңызды бөлгөнүңүзгө рахмат. Кино сүйүүчүлөрүнө, театр сүйүүчүлөрүнө, өзүңүздүн көрөрмандарыңызга, кыргыз элибизге бир каалоо тилегиңизди айтыңыздар, анан ошо менен жыйынтап калалы. Кыргыз элиме, агайынелерге, апаларга, аталарга баарыңарга тынчтык, чың ден соолук каалайм. Биздин театрга келип тургула. Бул реклама деп деле айтсам болот. Бул үгүттөө, чынын айтканда жаман жакка чакырып аткан жокпуз. Сөзсүз түрдө үй бүлөңөр менен бактылуу болуп, ден соолукта болуп, негизи эле кыргыз эли тынчтыкта, азыркы болуп аткан заманда, ушундай кыйын заманда ошону жеңип чыгууга силерге күч кубат берсин. Бизге күч кубат берсин. Мындай сезим менде болгондо бир учурда, ушул актерлор ушул жакта иштейби? Ушинтип ойношобу? Ушундай ролдорду аткарышабы деген менде бир өзүмдө таң калуу болгон учурда. Ошондой таң калууну 2 метр жанымдай көрүңүз келип, эмоциянын бүт баардыгын сезиңиз келсе, сөзсүз түрдө бул Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына келсеңиз болот. Репертуарда күндө спектакль, күндө ар кандай жанрда өзүңүздүн бир жан дүйнөңүздү байытып кетсеңиз болот. Сөзсүз түрдө азыркы заманыбыздын салкарлары мына ушул театрда эмгектенип сиздерге өнөрүн тартуулаган учурлары. Чоң рахмат агай. Оорубаңыз. Жакшы караңыз өзүңүз. Чай ичпет. Ооба, мына ушинтип урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, кезекте биздин маегибизде соңуна чыгат. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.